кайрылууга байланыштуу интернеттеги топтор жарандардын кайрылуусуна байланыштуу. Ал жерде бир аргументтер, далилдер бар бекен, ошол сиздер чакыра турган? Эч кандай далил жок, эч кандай аргумент жок. Ошол кайрылуунун негизинде гана текшерип, сурак алып коелу деген ой менен чакырышып болгон. Сиз ошол Туйгул Абдрайымов менен мисалы качан жолуктуңуз эле ошол кишинин мындай негизги катары айтып атышат го? Сүйлөштүңүз беле жакында же? Аны менен сүйлөшкөн эмесмин. Курсан Асанов менен. Аны менен да сүйлөшкөн эмесмин. Телефондо да сүйлөшкөн эмесмин. Жолугуп да сүйлөшкөн эмесмин. Эмненин негизинде ошо бийликти басып алуу деп, бул оор берени да. Интернеттеги жанагы чыккан боюнча эле чакырыштар болгон. Мен өзүмө түшүнүксүз болуп атат, эмне үчүн чакырып атышкан. Бир кандайдыр бир оюндар бар окшойт да. Мен байкашым болгон. Кандайдыр документтер колго чыгарды да. Кайрылуу боюнча Жанагы маданият кызматкерлери деген адамдар кайрылуу боюнча чакырды да. А сиздердики жанагы аудио записке тийишет жок? Жок. Сиз кандайдыр бир документке кол койгон жоксузбу? Ошол үчүн комментарий бербөө тууралуу же? Кол койдум. Тергөөнүн сырын ачпай туруп боюнча кол койдум пока. Болгон ошол. Бирок бул жерде сыр жок деп ойлойсуз. Сыр деле жок, эми интернетке чыгып кетпеди бүт ошо. Болгон ошол экен, башка сыр. Дагы суракка чакырышабы, чакырышпайбы, ал тууралуу айта аласызбы? Чакырышабыз деп айткан жок, эгер чакырса келесиз деп. Чакырышы же чакырбашы белгисиз. Бир катар башка саясий Негизи өзүңүз кандай деп болуп атасыз? Бул ошо оппозициялык күчтөргө кысымбы же бийликтин Шайлоо алдында мен жеке мен өзүм үчүн ойлоп атам. Шайлоодо эми чогултуп аткан командаларды же алсыздаштыруу же ушундай түшүнүк болуп атат окшойт да. Бизге келе тургандар качыш керекпи? Же башкабы? Андан мен негизи келишем жок болгондо бул жака мен чакырганга такыр эч мындай эме жок эле да. Шарт жок эле. Эмне үчүн чакырган өзүм үчүн. Президент Садыр Жапаров буга чейин ушул саясий оппоненттерди кулун тутабай турганын айтып келет. Анан акыркы жолу Садыр Жапаров менен качан жолуктуңуз эле? Эмне жөнүндө сүйлөштүңүз эле? Акыркы жолу бир ай болду. Жолуккан бир айдан ашыгыраак болду. Жанагы мыйзам сунуштаганбыз го, шайлоо. Даже бир айдан да көп болду. Ошол мыйзам тегерегинде сүйлөшкөнбүз. Жолугуш элек. дагы ушул видеонун жасалмай экен, тиет экендиги айтып атат. Эгер ошондой болсо ким болушу мүмкүн? Видео боюнча эч кандай суроо болгон жок. Мени жанагы интернеттеги бир топ жарандар президентке кайрылган боюнча ошону иликтөө болуп атты. Ошол боюнча гана мага суроолор болду. Акыркы мезгилде көп суракка чакырып атышпайбы? Ошо саясатчылар сиздин кесиптештериңиздер бүгүнчө сиздин пикириңиз кандай болду? Эми азыр ошону кырдаал ошондой шайлоонун алдында ушундай жүрүштөр болот. Бийлик дагы өзүнүн мындай коопсуздугун деп айтыштан мен алысмын. Сизди буга чейин бир мандаттуу округтан барат деп айтышты. Ошону тактап кетесизби? Азырынча белгисиз ал чечимге келдик. Биз команда менен чогуу сүйлөшүп, азыр команданы түптөп атабыз. Кимдер Андаманатыйдан барат, кимдер партиядан барат. Ага дагы бир убакыт бар, дагы бир 15-20 күн убакыт бар. Биригүүлөр болобу буга чейин? Биригүүлөр болуп атат. Болот албетте. Көп күчтөр менен биригип атабыз, партиялар менен, мындай саясатчылар менен. Бул бир жуманын ичинде сиздерге бир жарыкка чыгат. Командабызда кимдер бар? Командабызда күчтүү толтура инсандар бар. Мисалы аттарын атап. Кандай өтөт деп ойлойсуз ушу шайлоо? Азырынча сыр болуп турсун. Кандай өтөт деп болуп атасыздар? Мисалы буга чейин Шайлоону бирдеке деп айтыш кыйын. Алдын ала 4-октябрда 3-октябрда андай болуп кетишин эч ким айта алган эмес. Ошон үчүн көз ачыктык кылыштан алысмын. Мен бирдеке деп айта албайм. Бирок кысымдар болуп, ушундай көп иштер боло берсе, толкундоо болушу ыктымал. Бирок андай нерсени көз ачыктык кылып айтышым да кыйын. Сиздер оппозициялык маңайдагы күч деп эсептейсиңерби? Албетте. Эмне кайсы себептен? Идеялыкпы же? Биздин көз карашыбыз, биздин баалуулуктарыбыз мындай бийликке альтернативдүү сунуштарды берип, жаңы багыттарды көрсөтүү негизги максат. Азыр суракка Жанар Акаев менен чогуу кирип кеттиңиздер эле да. Азыр өзүңүз чыктыңыз, Жанар Акаев чыга элек. Ал боюнча маалымат барбы азыр? Башка следовательдер өзүнчө сурады. Мен эртерээк бүттүм окшойт. Чыга бергенде чыгарып кайт. Жанар дагы азыр чыгат болуш керек деп туралы. Мамиле кандай болду? Жок, эч кандай орой жок.
Рахмат. Барыңызға. Азыр биз урматтуу көрөрмандар дагы деле Ички иштер министрлигинин алдында турабыз. Маалым болгондой Ички иштер министрлигине суракка депутат Жанар Акаев чакырылган болчу. Андан кийин эле Жанар Акаев менен кошо суракка Алтынбек Сулайманов дагы кошо чакырылып кирип кеткени көргөнсүздөр. Азыр биринчилерден болуп сурактан депутат Алтынбек Сулайманов чыкты. Азыр маалымат берди. Суракка кирип чыкканы. Сурак эмне боюнча болгону боюнча суроолорго ал жанагы Маданият министрлигинин айрым өкүлдөрүнүн президентке кайрылуусу боюнча ошого байланыштуу сурак берип чыгышканын айтышты. Азыр Ички иштер министрлигинин алдында бул жакта депутаттардын тарапкерлери, ошондой эле журналисттер турушат. Бул жакта азыр тарапкерлердин саны 50-гө чамалады, 50-дөн деле ашты деп айта алам. Эми болсо азыр биз журналисттер Жанар Акаевди сурактан чыгышын күтүп турабыз. Эскерте кетсек, Жанар Акаев дагы эмне себептен эмне ишке байланыштуу суракка чакырылганы дагы белгисиз азыр. Бирок бул жактагы кесиптештер Абдулвахап Нурбаев, Женчороевдор дагы айрымдары кээ бирлери видеого байланыштырышса, жанагы фейк деп аталып жаткан видеого байланыштыра, кээ бирлери айрым маданият өкүлдөрүнүн президентке карата катуу чара көрүү боюнча кайрылууларына байланыштырып жатышат. Аудиого токтоло кетсек, буга чейин соц тармактарда Курсан Асанов, Жанар Акаев жана башкалар бийликти басып алабыз деп сүйлөшкөндөн кыскача үзүндү делген аудио жазуу тарап мына ошол себеп болгон. Анда Асанов ыктымал менен Толубай коммерциялык банкынын директорлор кеңешинин экс мүчөсү Алмаз Сарбаев башаламандык уюштуруу тууралуу сүйлөшүүсү жазылган деп бул жакта социалдык тармактарда айтылып видео тараган, үн жазма. Ал аудиону чечмелеген жазууда Курсан Асанов Жанар Акаев андан курал жарак барбы деп сураганын жана бийликти басып алуу зарыл болсо кайсы бир балдар даяр турганын айткан делет. Бирок тасмадагы үндөрдүн сапаты өтө начар болгондуктан үндөрдү мындай айырбаштап ажыратуу, сөздөрдү түшүнүү дагы кыйын болгон. Буга чейин мурдараак депутат Мирлан Женчороев дагы биздин клубга маек куруп, андагы фейк деп аталып аткан видеону экспертиза текшериши керек дегендигин, ошондон кийин гана кандайдыр бир комментарий берүүгө болорун айткан. Жанар Акаев башында суракка кирип жаткан маалда дагы бул сурактарга чакыруу, депутаттар сурактарга чакырууларды кандайдыр бир шайлоонун алдындагы кысым же коркутуулар болушу мүмкүн деген дагы ушундай сыяктуу пикирин билдирген. Жанар Акаев ошондой мыйзамсыз ишке бара турган адам эмес. Мындай сүйлөшүүдө Жанар деген ат калып калган үчүн эле ошо болгулап туруп чакырып аткан мүмкүн эмес. Кыргызстанда 10 миң деген жанарлар бар. Ушундай. Анан эми бул жерде башка нерсени мен түйүп турам. Бул бийликке сын айткандарга, кайш айткандарга, топ майли дебегендерге, до конца эместерге карата кандайдыр бир басым кылып турабы,
буларды кысым калсак башкалар коркуп калабы деген аракет. Бирок андай аракет ишке ашпайт. Аны бир нече жолу көргөзгөн деген. Менимче бийликте эле мурдагы бийликтин каталарын кайталап атат. Дагы деле ошондон баш тартууга кечебиз. Биздин эң жападан жалгыз байлыгыбыз сөйлөттүн gibi мүмкүнчүлүгүбүз, жакшы башка альтернативаны көрсөтүп ачык айтып чыга алган мүмкүнчүлүгүбүз. Биздин ошол нерсебизди дагы жокко чыгарууга аракет кылгандар. Мындан терең жаңылышат. Керек болсо мына бийликтин башында тургандар өздөрү дагы ошондон өтүшкөн дегендей. Анан кыскасы мен азыр бүткүл эле нерсени байкап турганда муну менен аброй табышпайт. Мен буга чейин жаздым. Бийлик өз кылганына өзү түштү. Себеби дегенде азыр кармап аткандарга же суракка чакырып аткандарга булар жок жерден пиар жасап берип атышат. Эгерде кармап алып кирип койсо, анда алардын артында турган калыстыкты талап кылган эл бар. Алар дагы талап жок. Бул жагынан алганда дагы деп тапкан. Эгерде чыгарып бере турган болсо, анда өздөрүнүн далил базасынын жетишсиздигин моюнга алгандыгы, өздөрүнүн тапкан айыптары мындай ничтожество экенин моюнга алгандыгы. Ошон үчүн мындай бийлик акыл бөлүп менимче алат. Буга чейин жанагы ат өзгөртүү жалган маалыматтарды коргонуу боюнча мыйзам долбоору ишке ашпадыбы? Анан ошонун алкагында ушундай нерселер болуп атат деп айтсак болобу? Жок, бул эмеси башка, бирок кандай ошол фейктерди жоебуз деп маалыматтык манипуляцияга каршы мыйзам кабыл алган. Эми ал жанагындай коррупционер байларды коргош үчүн кабыл алынган мыйзамдар ушундай жылдарын боюп бардык тараптан иликтөөлөр жүргүзүүдө. Мына биздин укуктуу иликтөөбүздүн каарманы кызматтан кеткен бүгүн. Мына ошо окшогон адамдарды коргоп калыш үчүн коррупционерлерге журналисттердин фактылары журналисттерди тийгиздирбеш үчүн болгон эле аракет. Башка эч нерсе жок. Албетте сурап. Мисалы азыр мына жаңы эле Канатсаевка суракка кирип кетти. Ооба. Тугунал Абдыраимов да кирип кетти. Жанагы Кой Ташта Атамбаевдин митингинде митингин уюштурат дегендер да шек саналып өзүнчө топ суралып атат да. Ушундай сурак баягы кысымга алуу сыяктуубу, мындай башкача жеңил сурап, же мындай иликтесе болобу? Сен баягы мүчөчү журналист катары башка иликтесе болот сөзсүз түрдө. Митинг уюштуруу бул биздин конституциядагы укугубуз, аны ар ким уюштура алат, тынч митинг. Анан мен ушул жолу өзгөчө байкадым. Эми ар бийлик эле митингге адамдардын чыкпай калышына кызыктар болчу. Бирок бул бийлик жана бул бийликтин колдоочулары өзгөчө кызыктар болуп атат. Себеби дегенде өздөрү митингге чыгып жүрүшкөн убагында, өздөрү ошо митингге чыгып жүрүп, митинги башаламандыкка айланып кеткен учурлар болгон. Балким ошондой жолго түшүп биздин бийликке коркунуч келтиреби деген дагы жокчулук болушу мүмкүн. Мен митингден эч кандай жаман нерсе көрбөйм. Эл өзүнүн талабын айтышы керек, эл өзүнүн укугун коргошу керек. Башка эч кандай кылмышты көрбөйм. Бул демек бул сурактар баары кысым сыяктуу болуп калат. Эми бул сурактарды азырынча коомчулук мындай кысым катары кабыл алып атат. Анткени кандайдыр бир анык далил база жок болуп атат. Анык далил база жок болсо, саясатчыларга байланыштуу өзгөчө ушундай курчусын пикир айткан саясатчыларга байланыштуу сурактарды кысым катары кабыл алса болот.